8 сабак. Бүгүнкү сабактын темасы суроо берүүгө үйрөтүүчү стратегиялар жана ыкмалар. Сыноо жүгүртүү технологияларында өзгөчө көңүл бурулуп басым жасалган дагы бир иш бул суроо берүү, суроо түзүү болуп эсептелинет. Негизи биз турмушта эмне үчүн суроо беребиз да? Суроонун кандай максаттары бар? Биринчи кезекте албетте бир жаңы маалымат алуу, өзүбүздү кызыктырган, өзүбүздө жок нерсени алуу. Экинчи, суроону биз болгон маалыматты тактоо үчүн беребиз. Үчүнчүдөн, жеке өзүбүздүн көз карашыбызды, өзүбүздүн бир баабызды дагы суроо берүү аркылуу да билдирсек болот. Суроо берүүнүн дагы бир максаты бул өзүбүздүн маектешибиздин ой сезимин белгилүү бир нукка салуу. Же болбосо эң куру дегенде кепти башкага буруп кетүү үчүн дагы суроо берсек болот. Бул ушу биздин адам баласынын суроо берүүдөгү биздин көздөгөн максаттарыбыз ушулар болот. Белгилүү бир психолог Векер айткан экен, суроо бул нерселердин, көрүнүштөрдүн азырынча бир ачыла элек, белгисиз, айкын боло элек мамилелерин, же болбосо бир белгисиз жактарын адам өз ой жүгүртүүсү менен аныктайын дегенге деп жасаган аракети суроо болуп эсептелинет экен. Биз ушундай бир нерсени өзүбүздүн оюбуз менен, өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз аркылуу, өзүбүздүн эркибиз менен, өзүбүздүн каалообуз менен билгибиз келгенде суроо бере баштайт экенбиз да. Дагы бир адам айткан экен, Алисон Кинг, негизи ойлогонду билген киши суроо бергенди да билет деп. Көпчүлүк мугалимдердин практикасынан алынган нерсе, негизи бала, окуучу, студент канчалык суроо бергенди билсе, ошончолук ал ой жүгүрткөндү билет экен да. Себеби кандайдыр экзамендерди, тесттерди жазганда дагы мындай салыштырып байкоо жүргүзгөн ар кандай иштер бар, илимий иштер. Ошолордун натыйжасына таянсак, негизи бала канчалык терең суроо бере алса, канчалык ар түрдүү суроо бере алса, демек анын билими да ошончолук терең, анан жанагы жыйынтыктоочу тесттерде, экзамендерде, сынактарда дагы ошол баланын баасы ошончолук жогору болот экен. Демек мындан тыйнак чыгарсак болот, негизи деги эле ойлонгон адам суроо бергенди да билет экен да. Негизи ошо суроо берүүгө, суроолорго байланышкан кандай жаңылыш ойлор жана көйгөйлөр бар негизи бизде. Көпчүлүк элдерде мындай бир түшүнүк бар да, баардык суроонун, ар бир суроонун кандай суроо болбосун сөзсүз туура жообу бар деген бир жаңылыш ой калыптанып калганда, анан ошонун аркасынан эле биз кандай суроо болбосун ошого бир жалгыз бир туура жоопту тапканга аракет кылып өзүбүздү кыйнаган учурлар болот да. Дагы бир жаңылыш, студенттерди айрыкча жакшы окуганда ийгиликтүү деп эсептелинген, мектептерден отличник, ударник деген балдарда мындай ой калыптанып калат: эгерде мен жакшы окусам, эгерде мен окуган болсом, жакшы даярдансам, демек мен баардык жоопту таба алам деген түшүнүк болот да. Анан ошого жараша кээ бир учурларда бир күтүүсүз суроо болгондо жообун билбей калса, бала өзүнүн темпераментине, өзүнүн психологиялык өзгөчөлүгүнө, психикалык өзгөчөлүгүнө жараша өзүн өзү актап, же болбосо өзүн коргой баштайт, кандайдыр өзүнө ишенбестик пайда болот, терс маанай жаралат. Анан дагы ушул ар бир суроонун туура жообу бар жана бир гана нерсе туура деген нерсе дагы көп учурда баягы калыптанып калган көз караштарды, кайсы бир стереотиптерди дагы өзгөртүүдө кыйынчылыктарды пайда кылат да. Кандайдыр себеби деген турмуш өзгөрөт, мезгил өзгөрөт, кандайдыр бир нерселерди адам баласы кайра карап чыгат, баалообуз өзгөрөт, берген бааларыбыз башка болот да. Ал эми мындай ой жүгүртүүдө, суроо берүүдө, өзүнүн көз карашы жагынан мындай өзгөртүүдө ийкемдүү эмес адамдар аябай жаңылыш кадамдарга барышы мүмкүн, кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн да. Эми ушундай көйгөйлөрдү окутуу процессинде кантип чечсе болот, кандай жолдор бар? Биринчи кезекте бул жерде жаш курактык жактан чектөө жок. Негизи кичинекей башталгыч класстын балдарынан жогорку класстагы балдарга, же болбосо чоң эле иштеп өз алдынча турмуш курган, жашаган адамдардын дагы үчүн уюштурулган курстарда дагы мисалы ар түрдүү суроолорду берүүгө шарт түзүш керек. Ар кандай мазмундагы, ар кандай жооптор күтүлө турган суроолорду берүүгө да шарт түзүш керек. Ачык жана чыгармачыл суроолорду да көп колдонуш керек. Себеби деген
баардык эле суроолорго бир жактуу жооп бергенге болбойт. Албетте андай бар, мисалы абсолюттук чындык деген бар, ошолорго карата суроо берсе болот да. Мисалы күн эртең менен чыгат, таңда ал сөзсүз түрдө кечинде деп атат туурабы. Ал эми көпчүлүк суроолорго жооп берүүдө ар бир адам өзүнүн көз карашына, өзүнүн каалоосуна, өзүнүн баалуулуктарына, аң сезимине, тажрыйбасына карата жооп берет да. Өзүнүн максатына жараша бир эле суроого таптакыр карама каршылыктуу жооптор да болушу мүмкүн. Мындай көрүнүштү танбаш керек да. Демек бир жактуу жооп табуу мүмкүн болбогон суроолорго көп кайрылыш керек сабак учурунда, негизи окутуу процесстеринде. Суроо берүү менен баланы өзүн коргоого мажбур кылбаш керек, себеби көпчүлүк улуураактуу адамдардын адатыбыз бар да, мисалы мугалимдердин делечи, мисалы бир белгилүү бир үн менен, белгилүү бир интонация менен сен эмне үчүн деп суроо бергенде эле бала ал берилген суроонун анык жообун издебестен өзүн коргоого аракет кылышы мүмкүн да. То есть психикалык жактан дагы мындай суроону туура берип, суроону туура кабыл алгыдай болуш керек. Адам ошого жараша туура суроо түзгөнгө да үйрөнүшү керек. Ушундай окутуу процессинде колдонууга мүмкүн болуучу суроо жооп иретиндеги стратегиялардын бирин ичке жана жоон суроолор деп аташкан негизи ушул педагогикалык практикада. Ичке жана жоон суроолордун колдонуу максаты эмнеде? Биринчиден, суроолордун түрүн ажырата билүү. Ар түрдүү типтеги суроолор бар экенин билебиз, жана кайсынысы кайсы типке кирет экендигин ажырата билүүгө үйрөтүш керек баланы. Экинчиден, ой жүгүртүүгө, талоого түрткү берүүчү түрдүү типтеги суроолорду түзө билиш керек. Бир себептен көп учурда сен суроо бер, кандай сурооңор бар дегенде көп учурда бир жактуу гана суроолор болуп калат да. Мисалы Пушкин канчанчы жылы төрөлгөн, же болбосо там кайсы бир чыгарманын башкы каарманы ким, же болбосо Нарын облусунун борбору эмне, кайсы шаар деген сыяктуу бир жактуу гана суроолор болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мындай ой жүгүртүүгө түртө турган, кандайдыр альтернативалуу пикирлерди жаратышы мүмкүн болгон суроолорду түзгөнгө да үйрөтүш керек. Болгондо да балдар муну эркин түзүшү керек, эч кандай коркпостончу. Ага ылайык ушунун аркасында кандай максаттарды көздөсө болот? Ал аркылуу мисалы маалыматты логикалык көз карашта талоого үйрөтсө болот. Балдар бир ар түрдүү суроолорго жооп издөө менен мындай өзүнүн тажрыйбасынан, өзүнүн алган маалыматтарынан кандайдыр изденүүлөрдү жүргүзөт. Негиздүү суроолорду бергенге үйрөнөт. Негиздүү ошолорго жооп бергенге үйрөнөт. Жана суроо жооп иретинде бир адам менен же топ ичинде маек жүргүзүүгө да үйрөнөт. Себеби деген аны дагы билиш керек. Себеби суроолор ар түрдүү андай суроолор болот, ар кандай жооп берилет. Ошону мындай туура кабыл алыш керек. Сөзсүз түрдө кандай сезимдерге берилип, же болбосо кылжырдандуу сезимдер, же болбосо башка бирөөнүн суроосун же жообун таануу менен эмес, өзүнүн негиздүү каршы оюн айтуу менен маек куруу жана ошол маек аркылуу кандайдыр тыянакка келүүгө дагы негизи окуучулар үйрөнүшү керек. Бул ичке жана жоон суроолорду колдонуудагы көздөгөн максаттар ушулардан турушу мүмкүн. Жана албетте мугалим өзүнүн сабагына, өзүнүн тажрыйбасына да таянып, дагы башка окутуучулук максаттарды дагы өзү белгилей алат. Ичке жана жоон суроолордун айырмасы эмне? Ичке суроолор бул бир жактуу жана кыска бир сөздөн турган, же болбосо бир сөз айкашынан турган жооптор берилүүчү суроолор болуп эсептелинет. Же болбосо фактыга таянылган жооптор. Ушул жооп ала алсаң, демек бул ичке суроо болуп эсептелинет. Ал эми жоон суроолор деген эмне? Бул ой жүгүртүүнү талап кыла турган, кошумча билимди, талдай билүүнү талап кылган, акылга сыярлык кандайдыр бир көз карашты талап кылган, тажрыйбаны талап кылган, ушундай ошолор аркылуу жооп берүүнү талап кыла турган суроолор жоон суроолор деп аталат. Ичке жана жоон суроолорго мисалдар, ичке суроолор, мисалы адатта таблицаны түзгөндө мугалим өзү тандаса болот, бирок көп учурда сол жагына ичке суроолор түзөт. Мисалы андай суроолорго мисалдар кыргызча: ким, качан, кайда,
эмне, канча, кандай, кайсы деген суроолор бул ичке суроолор болуп эсептелет. Буга кыска жана бир сөз менен же бир суроо менен жооп берип койсо болот. Ал эми жоон суроолорго мисалы эмне үчүн деген суроо. Эмне себептен сен ушундай деп ойлойсуң? Бул сөзсүз адам жооп берип атканда өзүнүн көз карашына, пикирине таянат. Же болбосо мисалы мындай дейли, анда эмне болот? Бул жерден адам жооп бергенде өзүнүн тажрыйбасына таянып кандайдыр өзүнүн божомолдоолорун айтат. Анын божомолу негиздүү болуш керек, логикалык түрдө болуш керек. Же болбосо эгерде мындай болсо кандай болот эле? Кандайдыр шарттарды койсо да, мисалы эгерде кыш мезгили жок болсо, мисалы эмне болот дегенде. Мында дагы жооп суроо узатылган адам өзүнүн жообун берүүдө бир кандайдыр логикага таянат, өзүнүн билимине таянат. Же болбосо мисалы мындай деп койсо болобу? Же болбосо сен мисалы мынтип айттың, сен ушундай деп ойлоп атасыңбы? Деп сураса болот да. Анда дагы жооп берген адам өзүнүн көз карашына, өзүнүн каалоосуна, максатына таянып жооп бериши мүмкүн. Же болбосо тиги менен мунун айырмасы эмне? Эмне үчүн антип ойлойсуң? Деген суроолор жоон суроолор болуп эсептелинет. Ичке жана жоон суроолорду качан колдонсо болот? Көпчүлүк эле ыкмаларда сыноо жүгүртүү стратегияларынын көпчүлүгүндө эле бул суроолорду дагы окутуу процессиндеги баардык баскычында колдонсо болот. Мисалы алгачкы баскычта теманы баштаардан мурун, же болбосо текстти окууга киришерден мурун силер ушу текстти окурдан мурун кайсы суроого жооп тапкыңар келет деген суроону берсеңер болот. Бул жөн гана мисал. Балдар суроолорун берет, анан экинчи баскычта мисалы тексттин мазмуну боюнча кандай суроолорду бересиңер, то есть текстти түшүнүп, балдардын түшүнгөнүн аныкташ үчүн туурабы? Бул жупташып иштесе болот, чакан топту иштөө болсо болот. Жана үчүнчү баскычта кайсы жоон же ичке суроолор жоопсуз калды. Мында болсо жанагы биринчи баскычтагы кайсы суроого жооп тапкыңар келет деп сурабадыңарбы? Ошол суроолорго ушу текстте жооп табылдыбы? Табылган жокпу? Ошону талкууласаңар болот. Анан ошол аркылуу жыйынтыктасаңар болот тексттин мазмунун, алган жоопторду, же болбосо ачык калган суроолорго жараша жыйынтык чыгарып, балдардын кийинки ишин же үй тапшырмасын ошого таянып аныктап алсаңыздар болот. Демек, ичке жана жоон суроолор стратегиясын сабактын баардык баскычтарына, баардык бөлүктөрүндө колдоно аласыздар. Мисал келтиргим келет, ичке жана жоон суроолорго ишти уюштурууда мисалы. Биринчи мисалы тексттин мазмуну менен таанышып чыгууну тапшырасыздар. Андан кийин ар бир балда жеке эмес, негизи мындай топ менен же жупташып иштеген кызыктуу болот. Аларга суроо түзүүнү тапшырасыңар. Албетте текстти окуп чыкканга дагы, суроолор түзгөнгө дагы убакытты белгилеп алышыңыздар керек. Ошол убакытты сөзсүз сакташыңар керек. Балдар суроону түзүп бүткөндөн кийин, суроого түзүүгө берилген убакыт өткөндөн кийин суроолорду топторго бөлүүнү тапшырасыздар. Кайсы суроолорго текстке таянып дароо ушул жерден азыр жооп берип койсо болот, кыска жана так кылып. Кайсы суроолорго балдардын оюнча кошумча маалымат талап кылынат, себеби тексттин чегинде жооп бергенге болот. Бул текстте жок экен ал суроого жооп, бирок балдарда пайда болду. Жана үчүнчү, бир жактуу жооп берүүгө болбой турган кайсы суроолор бар. Кайсы суроолорго ар ким өзүнүн каалагандай жооп бере алат, өзүнүн көз карашына жараша, өзүнүн оюна жараша, же болбосо кайсы бир шартка жараша бир эле суроо, мисалы, ар түрдүү шарттарда ар башка жооп алса болот. Мисалы, жакшы деген эмне, жаман деген эмне, туурабы? Ошол суроолорду дагы ушундай башында текстке таянып түзүлгөн суроолорду ушундай 3 топко бөлүп алса болот. Бул иштин кийинки бөлүгү болуп эсептелет. Анан ой жүгүртүүгө өтсө болот. Ошол эле жуптар, ошол эле чакан топтордун арасында суроо жооп иретинде маек жүргүзсө болот. Ой жүгүртүү аркылуу, мисалы, балдар өзүнүн топтун ичинде жупташып, ар ким өзүнүн суроосун берет, ошого башкалар жооп берет. Ошол аркылуу ой жүгүртүү болот, маек жүргүзөт, талкуу жүргүзөт ушул жерде. Анан жыйынтыктоочу ишти кантип уюштурса болот? Ошол эле ар бир жуптан же ар бир чакан топтон алдына мындай тапшырма берсе болот. Кандай дейсиңер? Силердин жубуңарда, же болбосо силердин чакан тобуңарда эң маанилүү, же болбосо эң кызыктуу кайсы суроо болду? Ошону атагыла деп. Же болбосо эң көйгөйлүү суроо, темага жараша,
сабактын максатына жараша. Эң маанилүү суроо же эң талаштуу же татаал суроо кайсы болду? Ошону атайлы деп биринчи ошо суроолорду атап тактага жазып алып, белгилеп алып, анан тапшырма берсе болот. Же ушул эң кызыктуу суроого жооп жазыңыздар. Жазуу түрүндө жооп берсеңер болот. Же болбосо келгиле эң көйгөйлүү же болбосо бир эле чакан топтун ичинде жооп табылбаган, аябай талаштуу татаал суроону келе талкуулап көрөлү, кандай жыйынтык чыгарсак болот деген ишти ошо сабактын акырында жүргүзсөңүздөр болот. Жана ошого жараша албетте үй тапшырманы мугалим өзүнүн шартына жараша, максатына жараша үй тапшырма берсе болот.